اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان Ырайымдуу жана боорукер Аллах Тааланын аты менен сөзүмдү баштап, ал затка болгон мактоолорду, алкоолорду айтуу менен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга дагы салам салаваттарды жолдоп, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биз кайрадан Кур'ан аяттары берүүсүнөн жүз көрүшүп, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгүн сиздер менен биз кезектеги берүүбүздү коомдогу болгон бир чоң көйгөйдүн алдын алууда Аллах Таала бизге кандай багыттарды берет? Ал көйгөй эмне көйгөй десек, бул көйгөй адамдар өз көздөрү менен, адамдар Кудай Таала берген көз аркылуу канчалык чоң катачылыктарга барат. Мына ошол көзгө болгон мамиледе Кудай Таала бизге эмне буйруктарды берет? Ушул тегеректе сөз козгомокчубуз. Алгач Нур сүрөсүндөгү 30-31 аятка токтолсок, Алла Таала ыйык Кур'анда мындай бир аятта айтат. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Кул лил муъминина яғудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум залика азка лахум инналлаха хабирун бима яснаун. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق الله العظيم. Allah Taala бұл аятта: "Я Мухаммад, айткын сен момун эркектерге, алар көздөрүн көрүнгөн жака чаптырбастан, алар көздөрүн сакташсын. Андан кийин өздөрүнүн мүчөсүн сакташсын. Мына ошол алар үчүн таза болот. Алар үчүн артыкча болот. Албетте Аллах Таала эмне жасагандыктарын билүүчү зат, кабардар зат. Ошондой эле я Мухаммад, айткын момун аялдарга дагы, алар да көздөрүн сакташсын. Ошондой эле өз мүчөлөрүн сакташсын деп ушул аятты берет. Эмне үчүн биз бул аятка бүгүн токтолдук? Эмне үчүн биз бүгүн адамдардын карегине келип кадалдык? Эмне үчүн карек бизге ушунчалык өз карегибиз өзүбүзгө душман чыкты? Эмне үчүн бүгүн биз өз карегибиздин артынан жыргал жашоону издегендей болуп, кыяматта өз карегибиздин кесепетинен азапка тартылабыз? Көз эмне дегенде бул өтө чоң неемат. А бирок ошол неематты ким кандай пайдаланды? Алла чектеп койгон жерге чейин көрүп, андан аркысын көрбөй койгондор барбы? Алла кара деп буйрук берип, карагандан башкасын карабай коюп, Алланы ыраазы кылгандар барбы? Бүгүнкү күнү биз адамдардын ортосундагы мамиленин, адамдар ортосундагы болгон алаканын көз карекке болгон байланышы барбы десек, албетте. Бүгүнкү күндө өзгөчө жаз келген учурда, өзгөчө улуу Рамазан кирген учурда, шаар чөлкөмдөрүндө мен кээде таң калам. Кантип ата-энеси балагатка жеткен, бойго жеткен 18-деги, 16-дагы, 20-дагы же 20-дан ашкан сомодой болгон кызын көйнөгүн чече салып көчөгө узатат. Кантип? Булар аябайбы? Кыздарды дагы, өздөрүнүн кыздарын дагы, ошол кыздары баскан жердеги эркектерди аяшпайбы? Эгерде эркектерге ошондо зыян келтирет десек, кээ бир адамдар эркектерге дагы доо коюшат. Ал эмне экен, эмне үчүн карайт өзү деп.
Мана кесепет ушул жерде. Ошондуктан Кудай Таала адамдар ортосундагы мамиледе, алакада каректин таасири өтө чоң. Андыктан бул карек көз жүрөккө ачылган терезелердин бири. Адам көзү менен көрбөсө, анда анын азабын анчалык тартпайт. Барыбызга белгилүү болгондой, улуу акындар, улуу жазуучулар өздөрүнүн башынан кечирген ышкыларын, махабатын айткан учурда, ошол өздөрүнүн ашык болуп калган, махабат арткан адамды эч бир арга таппай калган учурда, аттин ошону мен көрбөй калсам кандай сонун эле деп сөздөрүн бүтүрөт. Көрбөй калсам менде ушул азап болмок эмес деп аттин кылышат. Ушундан биз түшүнсөк болот, адамдагы болгон кесепет, адамдагы болгон көйгөйдүн барысы бул көз аркылуу келет. Ошондуктан Алла Таала субхана ва таала бизди караган мезгилде, көздү берген учурда көрүнгөндүн баарын көрө бергин, көрүнгөндүн баарын карай бергин деп бербейт экен. Алла Таала субхана ва таала уруксат берген нерселер болот экен. Ошого гана биз карашыбыз керек экен. Ошондуктан айтат, я Мухаммад айткын, момун эркектерге алар көздөрүн түшүрүп жүрсүн, каректерин түшүрүп жүрсүн. Ошол эле учурда мүчөлөрүн сактап жүрсүн. Мына ошол алар үчүн таза болот. Тазалыктын жолу болот. Ошондой эле момун аялдарга да айткын, алар дагы карегин түшүрүп жүрсүн. Мүчөлөрүн сактап жүрсүн. Албетте Аллах Таала алардын аткарганын Аллах Таала көрүп турат, кабардар болуп турат. Бул учурда кайрылуу экөөнө бирдей, эркекке да, аялга да кайрылуу окшош. Кудай Таала эркектерди да, аялдарды да бирдей деңгээлде чектеп, каректерди сактоону бизге буйруган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде дагы баяндагандай, жолдун боюнда отуруу бул дурус эмес. Бир гана учурда жол боюнда отурууга уруксат берилет. Качан сен ошол жол акысын бергенден кийин деп, жол акысын берүүдө 5 нерсени бизге милдет кылып жүктөйт. Ошол жүктөлгөн 5 нерсенин эң алгачкысы каректи түшүрүп, ары өткөн бери өткөндү карек менен узатпастан жер карап отуруу, башка бирөөлөргө зыян бербөө, салам айтса адамдардын саламына жооп берүү, тегеректегилерди жакшылыкка чакыруу жана жамандыктан тосуу деп, мына ушул 5 нерсени аткарган учурда жол акысын берген болосуңар, ошол учурда гана жол боюна отургула деп бизге үйрөтөт. Ошондуктан каректи түшүрүп жүрүү же ары өткөндү, бери өткөндү көз менен узата берүү бул чоң күнөө экендигин биз билишибиз керек. Эгерде сенин маңдайыңан ошол жылаңач чыга калса, кокустан көзүңдүн түшүп калгандыгы сага күнөө алып келбесе дагы, бирок кокустан түшүп калган көз менен аны узата карап туруунун өзү бул чоң күнөө деп саналат. Эгерде аялдар дагы, эркектер дагы каректерин түшүрүп, көздөрүн ар тарапка чуркатуудан сактаган болсо, анда бул бир канча пайдаларды алып келет. Ошол пайдалардын алгачкысы бул адамдагы болгон ыйманды күчөтөт. Аллага болгон якынды күчөтөт. Себеби дегенде бул Алланын жана анын пайгамбарынын өкүмүнө баш ийгендиктин ишин аткарып атат. Биз Аллага жана пайгамбарына баш ийгендиктен биз көзүбүздү түшүрүп жүрөбүз. Ошол эле учурда Аллага болгон сүйүүнү жана Аллага болгон ыраазычылыкты бизге сунат.
Биз Аллага болгон жакындыктан жана Аллага болгон ыраазычылыктан ошол ишти аткарабыз. Ошол эле учурда ал жүрөктү тазалап, жүрөккө күч кайрат берет экен. Себеби дегенде жүрөктөгү болгон тынчтык менен кубаныч, шаттык жүрөктөгү тазалык аркылуу ишке келет экен. Качан чоочун аялдарга биз тиктебей калсак, чоочун аялдардын артынан тинтибей калсак, чоочун эркектерди биз карабай калган учурда гана биздин жүрөгүбүздө жайлуулук келет экен. Ошол эле учурда адамдагы болгон даанышмандуулукка, баам парасаттын өсүүсүнө шарт түзөт экен. Баам парасат менен даанышмандуулукка. Ошондой эле көздү, каректи сактай жүрүү бул ар бир момундун жан дүйнөсүнө ырахат сунат экен. Себеби дегенде биз билебиз, адам көзү көргөндүн баарысын көзү менен токтотуп ала албайт экен. Биз жогоруда айткандай, көз менен көргөндүн баарысы жүрөккө жетет экен. Жүрөккө жеткен нерсе адамдын тынчын алат экен. Адам жүрөгүндөгү нерсени же аткарып, же ошону аткарууга далаалат кылып, колунан келбей аткара албай калып гана кутулбаса, ал көкүрөктөгү нерсе адамдын тынчын ала берет экен. Ошондуктан бул көкүрөккө ачылган терезени сакташыбыз керек экен. Бул адамдын көзү. Адам бул көзүн эмнеге иштетиш керек дегенде, жалаң гана таза жана өзүңө адал болгон, сен үчүн уруксат берилген жерге гана колдонуп, жана сенин өзүңдүн өсүп, өнүгүп, жетилүүң үчүн пайдалана турган нерсеге гана колдонуп, ал эми сенин жан дүйнөң булганып, тынчың кетип, уйкуң качып, акырында барып күнөөкөрчүлүккө түшүп, натыйжасында Алланын каарына калган нерселерге көздү жумшабашыбыз керек. Ошондуктан Алла Таала субхана ва таала биздин табиятыбызды жараткан, биздин табиятыбызды билген, биз канчалык турпатыбыз бар, канчалык кудуретибиз бар, канчалык биздин алы күчүбүз бар, биздин канчалык шылуун ой чабытыбыз бар. Мунун баарын билген зат бизге эмне дейт? Көзүңөрдү сактагыла, аман болосуңар дейт. Көзүңөрдү сактагыла, силер тынч жашайсыңар дейт. Көзүңөрдү силер коргогула, коргонучта болосуңар дейт. Урматтуу менин бир туугандарым, биз бүгүн ааламдашкан өтө бир кыймылдын тез болуп, алакалардын курчуган учурунда жашап атабыз. Карым катнаш барды келди, болгон маалыматтын ушунчалык бат чуркап, адамдардын ол алдына жетип, өтө кыймылдын ыкчам учурунда жашап турабыз. Бул учурда биз үчүн эң негизги нерсе адамдык касиетти сактап калуу. Адамдык касиетти сактап калууда жана адамдардын чыныгы адамдык баалуулугун өстүрүп калуудагы биринчи кадам бул адамдар чоочун болгон, өзү үчүн арам болгон нерседен өз каректерин сактап жүрүүсү зарыл экендигин түшүнө алдык. Сиздер менен биз кийинки берүүдө көрүшкөнчө
Salamatda qalыңыздар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان